Угуп туруңуз. Өтө бир тонкий маселе. Эгерде сиз соопту ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Сиз кызмат кылдыңыз, бирок соопту ниет кылган жоксуз. Сизге сооп жок. Сизге сооп жок. Сиз садака бердиңиз. Соопту ниет кылган жок, сизге сооп жок. Жок. Демек, кайсы амалга сиз соопту ниет кылсаңыз, ошондо гана болот. Шуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну кененирээк айтып койду бир хадисте. Масалан, "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айда орозасын тутса, иман менен Аллахтын өкүмү деп ишенип, макулбу? Ва ихтисаб соопту үмүт кылып, ошону күнөөлөрү кечирилет. Hazret Umar razıyallahu anhu aytat. Umar razıyallahu anhu aytat. Ким соопту ниет кылбаса, ага сооп жок дейт. Демек, мечитке келгенде соопту ниет кылайлы. Динди сөз сүйлөгөндө соопту ниет кылайлы. Укканда соопту ниет кылайлы. Мусулман менен учурашканда соопту ниет кылайлы. Мусулман ата-энебизге кызмат кылганда соопту ниет кылайлы. Куран окуганда соопту ниет кылайлы. Зикир кылганда соопту ниет кылайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн өзүнчө бул. Амал кабыл болуш үчүн Алланын ыраазычылыгы ниет болбосо кабыл болбойт. А сооп алыш үчүн ниет дагы керек. Имам Бухари рахматуллахи алейх пайгамбарыбыздын биринчи хадиси менен бул хадис, Аллаху акбар, бул динибиздин энеси. Динибиздин фундаменти. Ошон үчүн биз дайыма ниеттерди туурулайлы. Намаз окуйын деп атсак дагы, Алланын жолуна чыгайын деп атсак дагы, кызмат кылайын деп атсак дагы, адал ырызкы издесек дагы, уктагандан алдын, жада калса аялга жакындагандан алдын ниетти оңдойлу. Ниеттибизди түздөйлү. Ниетке жараша Алла мамиле кылат. Ниетке жараша Алла мамиле кылат. Кыямат күнү адамдар ниетине жараша тирилет. Иннама юбасун нас ала ниятихим. Адамдар ниетине жараша тирилет. Ниети кандай эле, ошого жараша тирилет. Момундун ниети амалынан күчтүү. Момундун ниети амалынан күчтүү.